Бөлүм. Ар кандай нерсенин маанисин акылман түшүнгөндөй ким түшүнө алат? Адамдын акылмандуулугу өзүнүн жүзүн жарык кылат. Анын катаал жүзү өзгөрөт. Мен мындай кеңеш берем. Падышанын сөзүн Кудайдын алдындагы антты аткаргандай аткар. Анын алдынан кеткенге шашпа. Жаман ишиңден кайтпай туруп алба. Анткени ал каалаганынын баарын кылып кое алат. Падышанын сөзү бар жерде бийлик бар. Ага, эмне кылып жатасың деп ким айта алат? Осуятты сактаган адам эч жамандык көрбөйт. Акылдуу адамдын жүрөгү убакытты да, мыйзамды да билет. Анткени ар бир нерсенин өз убактысы, өз мыйзамы бар. Бирок адамдын көп жамандык көргөнү келечекте эмне болоорун билбегенинде, келечеги кандай болоорун ага ким айтып берет? Адамдын шамалды кармап калыш үчүн шамалдын үстүнөн бийлиги жок. Анын өлүм келген күндүн үстүнөн бийлиги жок. Согуш учурунда бошонуу жок. Мыйзамсыздык куткара албайт. Мен булардын баарын көрдүм. Күн астында болуп жаткан ар кандай иштерге көңүл койдум. Адамдын үстүнөн бийлик кылып, ага зыян келтирген учурда болот. Мен ошондо ыйык жерге келип кетип жүргөн мыйзамсыздарды көмүп жатышканын көрдүм. Алар шаарда ушундай иштерди кылышчу. Бирок ошол шаардын тургундары аларды унутуп коюшканын көрдүм. Бул да курулай убаракерчилик экен. Кыянат иштерди кылган адамдар дароо эле жазаланышпайт. Ушундан улам адам баласынын жүрөгү кыянаттык кылуудан коркпойт. Күнөөкөр адам 100 ирет кыянаттык кылса жана анысын уланта берсе да, мен Кудайдан корккондорго, аны урматтагандарга жакшы болоорун билем. Ал эми мыйзамсыз адам жакшылык көрбөйт. Ким Кудайды урматтабаса, ал көлөкө сыяктуу көпкө турбайт. Жер үстүндө дагы мындай түйшүк бар. Мыйзамсыздар өз иштерине жараша көрө турганды адил адамдар көрөт. Ал эми адил адамдар өз иштерине жараша көрө турганды мыйзамсыздар көрөт. Ошондо мен бул да курулай убаракерчилик дедим. Ошондо мен кубанычты мактадым. Анткени адам үчүн күн астында жеп ичип көңүл ачкандан артык эч нерсе жок. Кудай күн астында берген өмүр өткөнчө адамдын бүт эмгегин бул кубаныч коштоп жүрөт. Мен акылмандуулукка жетүүгө жана жер үстүндө болуп жаткан иштерди, адам баласынын күндүз да, түн ичинде да уйку көрбөй иштеген иштерин көрүүгө көңүл койдум. Ошондо мен Кудайдын баардык иштерин көрүп, күн астында болуп жаткан нерселерди адам баласы түшүнө албастыгын билдим. Адам аны изилдөөгө канчалык аракеттенбесин, баары бир түшүнө албайт. Эгерде бир даанышман мен билем десе да, ал аны түшүнө албайт.